13 январь күнү Бишкек шаарында жайгашкан номер 3 балдар ооруканасында 2 жаштагы Алихан аттуу наристе чарчап калган. Супер ТВ телеканалына Алихандын жакындары кайрылган. Ал эми окуянын чоо жайын алдыда биргеликте билели. Мен 2 жашар Алихандын атасы болом. Атым Алмаз. Баламдын ушул немесине келип калган себеби балам түндө ойноп эле жүргөн. Түндө бир аз температура берди. Анан эртең менен эле саат 10дордо одышка болуп баштады. Саат 1лерде скорый чакырдык. Скорый чакырсак скорый бара албайбыз. Бизде выезд көп, где-то 1 саат болуп кетет деп койду скорый. Анан эле келинчегим, мен жумушка кеткем, келинчегим чалды. Скорый ушинтип койду, эмне кылайын деп. Анан айттым, такси менен эле бара бер анда 3-детскийге. Деп мен жумуштан суранып алып эле 3-детскийге келдик. Келсек балам уже кислороддо отуруптур. Келинчегим айтат, биз келдик дейт, укол сайды дейт. Укол сайгандан ингаляция кылды дейт. Балам эмеде кислороддо отуруптур. Мен келгенчекте эле келинчегим балам менен жарым саат отуруп туруп ошол жакта, приемный блокто. Мен келип 2 саат отурдум. Анан баягы кислороддо отурдук. Врачтан улам врачтан сурап коебуз. Эмне болуп атат? Күтө тургула, скорый күтө тургула, скорый келет, скорыйга чалып атабыз деп эле кислороддо эле кармап отуруп алышты. Врач өзү жок болду. Врачтын аркасынан чуркап жүрдүк. Врачтын аркасынан чуркасак врач күтө тургула. Мен силерге күтө тургула дебедим беле. Мен киши кабыл алып атам деп эле баягы бизди кислородко койгон бойдон эле карабай койду. Анан эле уже бала аягында ухудшение болуп эле оозунун тегереги көгөрүп атканда. Баягы врачты чакырып келдик. Баланын оозунун тегереги көгөрүп атат. Бирдеме кылбайсыңарбы? Десем эле келип туруп эле баягы кислород мурдунда, сол жак мурдунда бир аз чыгып калыптыр. Ошону поправить этти дагы аппаратка барды. Аппарат жактан баланы карады дагы, анан аппараттан эле шлангини сууруп алды. Баягы мага айткан врач кислороддон чыгарба, дем ала албай калат деген врач өзү суурду дагы, жүр менин аркаман көтөр деди. Приемный блоктон реанимацияга жеткенчекти мен көтөрүп келдим. Балам мени карады дагы, пап деди, ыйлады. Ыйлады дагы. Мен айттым, балам ыйлап азыр бум машина келет, бум кетебиз деп койдум. Балам тып басылып калды, реанимацияга кирдик. Реанимацияга өз колум менен көтөрүп кирдим мен. Менден колуман жулуп кетишти. Ошо бойдон эле 3 саат бир калп айтпасам бир 6ларда уже балаңыз өлүп калды деп эле айтып коюшту да. Бул жакта болгон жанакы врачтын эле халатнайсы кылып койду. Ошо приемный блокко 2 саат, почти 2,5 саат отурдук кислороддо. Балам ошондо кислород менен эле дем алып атты. Бирок тиги врач өзү билди да, кислороддон чыгарбай дем ала албай калат деп мага өзү айтып туруп, кайра өзү сууруп кетти да. Эми ал приемный блок менен реанимациянын ортосу алыс эле болчу да. Тим более элдер көп болуп атканда, тыгын болуп атканда ошондон өтүп барган чакта эле реанимацияга кирди. Киргенде эле кайра келинчегимди чакырды. Баланын данныйын бергиле депчи. Келинчегимдин айтуусу боюнча мен кирип баягы фамилия атын жазып атканда баягы любой эне билет да өзүнүн баласынын үнүнчү. Мама деп кыйкырды дейт. Ошондо да до конца жаза албай койдум дейт. Мен тиги баламды көрсөткүлөчү десем, врачтар көрсөтпөй койду дейт. Реанимациядагылар көрсөтпөй койду эже. Деп ошентип көрсөтпөй койду. Келинчегимди да чыгарып ийди. Биз эшикте отурдук. Күтүп отурдук. Саат 6да чыгып туруп эле
киргизди дагы балаңыз өлүп калды деп койду. Папа деп да толук айтчу эмес, пап деп эле койчу. Эң акыркы сөз өзүмдүн колумда көтөрүп келаткан балам. Пап, пап деп ыйлап кирген баланы. Эми азыр анимация айтып атат. Кечинде ошо анимацияда турсак, реанимациядагы врач айтып атат. Бала мага при смерти келди деп атат. При смерти эмес, мен өзүм көтөрүп кирген папа деп ыйлап кирген бала чыкпай калды да реанимация. Бул буяка при смерти келген жок. Балам кандай сонун келген буякачы. Келген баягы адышка болуп келген, бир аз дем жетпей келген. Бирок мисалы саат 10-да башталган, саат 2-ге чейин өлсө ошондо эле өлүп калмак адышка болуп. Булар халатын айс кылып эле карабай койду, жакшы карабай койду. Приемныйга кирдик, приемныйдан 2,5 саат, 2,5 саатта деген жөн эле азыр операцияны 2,5 саатта, 2,5 саатта операцияны жасап чыгып атышат. Булар билбейм, ушунчалык халатын айс кылып койду. Баламды мен өзүм 2-2-2-ге чыкты декабрда. Ушул убакка чейин бир больницага келген эмеспиз. Балам деген курсагы ачса любой нерсени жечү. Баягы өзүнүн ден соолугу сонун болчу. Чуркап ойноп, баягы бою кичинекей болчу. Действительно бою кичинекей болчу. Бирок өзү 2 жашта болсо дагы бир 3 жаш, 4 жаштын дагы баладай эле болчу. Жөн эле чуркап, жана үйдөгү дивандардан жерге секирип ойноп, жөн эле бир мынтип настроениясы түшчү эмес да баланын. Күлүп жайнап жаркырап эле. Жумуштан келсең папа, пап деп жөн эле тиги комнаттан тиги комнатка чуркап жөн эле сүйүнүп тозуп алчу. 3 балам бар. Эң кичүүсү Алихан болчу, эркек болчу. 2 кызым бар. Жалгыз эркек балам болчу. Чоң энеси улум Алихандын. Көчө ошо келиним скорый чакырыпты, скорый келген жок. Анан кайра чалдым дейт скорыйга. Биздин скорыйлар болсо күтө тургула, очередиңер келсин дейт. Биз даже өлүмгө очеред күтөт экенбиз да. Бул ал деле жооп туура эмес да, ушулчу. Күтө тургула, очередиңер келелек деп. Анан келиним уулума чалыптыр. Ушуну скорый күтө тургула деп атат да, сен такси менен алып бар дейт. Такси менен алып келип 3-чү ооруканага, балдар ооруканасына алып келет. Алып келип приемный кабыл алат врач. Кабыл алат дагы биринчи келгенде эле ошо медсестра дексаметазон сайыптыр. Анан эле ингалятор жасаптыр. Ингалятордан кийин эле мурдуна кислород сайыптыр. Болгону ошол, башка эчтеке. Ал биринчи кабыл алат дагы врач. Ошентип коюп чыгып кетишиптир, сайып коюп. Андан кийин смена өткөзүү болуп калат. Ошо моментке туш келип калышат да. Смена өткөзөт, тиги врач кетет. Мен кеттим. Азыр эми берки врач келет деп эле кетиптир. Эми жакшы айыгып кеткиле депчи. Келиним баланы кармап отурат, кислород, эми башка эчтеке, дым, температура да өлчөшпөптүр. 5-10 мүнөт сайын өлчөп турушат да, температурасы түшүп атабы, эмне болуп атат? Жок, кандай эчтеке жок да булардачы. Анан өткөрүп алган врач келет. Келип анан отурасыңарбы дептир. Анан келиним эме деп айттым дейт. Көрүп атпайсызбы кислороддо отурганын? Десем эле унчукпай отуруптур деп кетип калыптыр. Анан эле ушу 2 саат ошо кабинетте, приемный кабинетте отурушуптур да, же жанында медсестра жок. Булар медсестраны эмнеге алабыз? Мен өзүм медик, мен врачтын жанында врач ар бери чыгып кеткенде медсестра ошо жерде отуруш керек. Буларда жок. Келиним баланы өзү аңгычка балам жумуштан чуркап келдим дейт. Келип эле колума алып отурдук дейт. Жакшыракай эле сүйлөп, бала папа папа деп эле кылган дейт. Эми мисалы ошо 2 сааттын ичинде деле ушу бирдеме кылып ар жакка кирип деле капать этип же бирдеме кылса болот эле да. Кайра кармап отурдук дейт. Бир маалдар оозунун тегереги көгөрө баштаганда келиним врачтын артынан чуркап барыптыр. Барса кабинетте отурат дейт. Анан эже мен келдим десе, отуруптур ошол жакта. Скорый келсин дейт. Ушу эми килтейген 3-чү балдар ооруканасында врачтар жокпу? Скорый күтүп отурушабы? Үйдөн биз күтөбүз, элдер карабайм, эл күтөт. Скорый келсин депчи, келбейт. Мен түгүлгөм, скорый жизнь келбейт. Очеред күткүлө деп ушинтет. Баланы өлүп бараткан баланы деле кармап отуруп өткөнбүз да, скорый келбейт. Келбей калган түгүлгөбүз, такси жалдап чуркайбыз, окуйбуз. Келсең карагандар ушулбу? Келиним өзү боюнда бар, 8 айлык баласы бар да.
азыр келтирген жокпуз. Улам ыйлаган сайын да кандай болуп калат деп. Боюнда бар чуркап жүрөм дейт. Врачтарды чуркап карап койгулачы, пожалуйста деп суранып ыйлайм дейт. Карап койгулачы, балам көгөрүп атат, такыр болбой атат дейсе анан ошондо келди дейт ошо враччы. Ушул болобу ушулар азыр эмне болуп калган бул? Жакшылап эле карап койгуй. Андан кийин баары бүткөндөн кийин карап анан кислородду чыгарып анан реанимацияга алып барат дейт. Ошо 2 саат алып отургучака деле ушундай реаниматологдор чакырып бир врачты биз жетишпей атабыз. Балдар приемныйда көп болуп атат. Тяжелый больной бала келди. Кичине карап эме кылабыз, кандай в дальнейшем кандай неме кылалы деп койсо болмок да. Неужели ошо бир врач келип эме кылышпайт буларчы? Аталган окуя боюнча Бишкектин номер 3 балдар ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Мамановго кайрылдык. Кубатбеков Алихан деген бала 13 январь 24-жылы 14:30-да биздин кабыл алуу педиатрия кабыл алуу бөлүмүнө келип кайрылат. Апасын алып келет, өз алдынча келишет. Бунун баардыгы ошо врачтардын айтышы боюнча ошол акыбалы оор болуп келет, дем алууга кыйналып келет. Ошол жерде педиатр врач сразу оордон туруп кабыл алат. Өзүнүн бизде клинический протокол бар да, карманный справочник деп коет. Ошо менен как положено карайт. Бизде сразу ошол жердин жанында неотложный кабинет бар, ошол кабинетке киргизип, баланын салмагын сразу эсептеп, өзүнүн возрастына ылайыктуу, салмагына ылайыктуу өзүнүн бере турган дарысын берип, анан кийин баланы специальный ингаляторго коюп, анан бала кичине жакшыраак болгондон кийин кислородко подключать этип, сатурациясы 96-98ге чыгат. Бала стабильный болуп, апасы жанында турат, ошонун баарын апасы карап турат. Ошол баардык жасаганда врач жанынан жыл бою ошо врач карап турат. Анан врач өзү баланы сопровождать этип, апасы менен алып барып, жанында эле рентген кабинет бар. Барып баланын өпкөсүн рентгенге тарттырып, кайта алып келип, немеге киргизет. Ошол неотложный кабинетке кирип, баланы кислородко отургузушат. Бала кислород менен дем алат, бала сознанияда болот. Ал учакта атасы келип калат. Атасынын алдына отургузуп, анан скорый помощь чакыртат. Эмне үчүн дегенде, бизде предварительный диагноз стеноз, ларинготрахеит деген диагноз бар. Бул диагноз менен острая респираторная вирусная инфекция, острый стеноз, ларинготрахеит деген предварительный диагноз. Оны скорый бул жал больницасына инфекция лечение отделение бар. Мындай больнияларды бизге жеткизбайбыз да. Анан бала стабильный болгон скорый киргизсекте биз неотложный кабинетте кислородто бала алып отурат. Баланын сознаниясы болуп жеңилдеп калат. Анан ал врач үйүнө пересменде. Анан 20 мүнөттөн кийин баланын акыбалы внезапно кескин өзгөрүп кетет, осложнение дем алууга кыйналып. Сразу ошол врач сопровождение чуркап барып реанимацияга киргизет. Реанимацияда по протоколу, как положено, как надо, жардам көрүлүшөт, но, к сожалению, жардам сактап калган жокпуз, эми бул оор экен. Врачтарда бизде шалаклык болгон жок, баардыгы колунан келген жумушун баарын жасашты. Бизде правила бар, двусуточная смертность деп коет. Бир суткага чейин ушуну келип каза болсо, биз обязательно милицияга сообщение беребиз. Биздин врачтар милицияны чакырдык, себептүү моргко өткөзүп бердик. Биз өзүбүзгө да кызык неме болуп атат, эмне үчүн ушундай болуп калды деп, ошо моргко өткөзүп бердик себептүү. Биз ошону азыр неменин результатын күтүп атабыз. Камералар бар, убакыт сааты бар. Стабильный болгон, стабилизироваться этилгенде бизде күндө аябай көп больной ал моментте больной деле көп эмес болчу. Мунун баардык камераларга жазылып турат. Соответствующий органдар эгерде карай турган болсо камерадан көрсө болот. Сараңкылык деген нерсе болбош керек, потому что врач такай жанында жүргөн. Кислородко отургузган моментте ошо кислороддо бала дем алып өзүнүн сознаниясын скорыйды күтүп атканда жанында медсестра турган, башка больнойдо экинчи врач принимать этип аткан болгон ошол. Алихан Кубатбековдун чоң апасы өөлүкананын алгачкы изилдөөсү боюнча буларды уктук дейт.
эмне дешти вскрытие болгондон кийин? Азыр вскрытиядан полный анализ алышыптыр. Анан азыр эчтеке айта албайм дейт. Ошо 1 айдан кийин полный анализдери чыгып келет дейт. Анан ошондо гана айта алабыз дейт да. Анан азыр ошо мындай эле айтты, өпкөсү мындай таза эле экен деди, өпкөдө аябай неме жок деп. Бирок врачтар бияка кашель деп кошуп коюшуптур да. Анан кашель була деп атпай, анан мен айттым да, никакой кашель не было депчи, жок болчу да кашель десем эле. Мен айттым, ким жазып коюптур аны, бияка врачтар жазып коюптур, кашель була деп дейт. Анан айттым, мен кашель жок болчу дедим. Анан башында азыр эмне бар экенсиң, ошо отек мозга эле болуптур, балга ошону дейт. Ошол болгон, азыр эчтеке айта албайм. Болгон эле ошол дейт да. Супер ТВ телеканалы Алихан Кубатбековдун чарчап калганына байланыштуу жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат.